Пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде коомундагы мушриктер далил катары келтирген, тараза катары койгон, чындык менен жалганды айырмалай тургандай бир келтирген жүйөлөрүнүн бири туура эмес ойлору, пикирлери илгерки өтүп кеткен адамдардын абалын алып келүүсү болгон. Эч кандай бир алардан келген маалымат, алардын абалы туура болгонбу, туура эмес болгонбу ага көңүл бурган эмес. Эң негизгиси ошол илгерки байыркы ата бабаларыбыз кандай болгон? Болду, ошол биз үчүн акыйкат дегенди далил катары көрсөтүшкөн. Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламга чейинки мурунку пайгамбарлар дагы коомуна келгенде, алар дагы надандар, караңгы, капырлар ошондой жүйөлөрдү келтиришкен. Мисалы, Муса пайгамбар Фираун менен тирешкенде, Фираун да ушул сөздү алып келген. Эмне деп? Эй Муса, сен келипсиң мейли, мына ушул бизди туура эмес деп атасың. Бирок биздин мурунку абалкылардын абалы кандай болгон? Пайгамбар жок кезде кандай болгон? Деген мурункуларды шылтап келтирген. Муъминун сүрөсүнүн 24-аятында ма сами'на бихада фи абаинал аввалин. Бул нерсени биз ата бабаларыбыздан уккан жокпуз го. Мындайча айтканда, ошол эски адамдарды капырчылыкта эле өтүп кетти го, пайгамбарсыз эле өтүп кетти го. Эмне ошондо алар жамандыкта болуп калып, жакшылык эми эле келип калдыбы бизге деп эски адамдарды далил катары, жүйө катары келтиришкен. Дагы бир аятта бул силердей эле бир адам эле пайгамбарды ушинтип не болгон эле юриду аятафаддала алейкум, силерге өзгөчөлөнүп көрүнгүсү бар, өзүнүн артык койгусу бар арабызга. ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Эгерде Аллах Таалам кааласа, периштелерди эле чүрүп коймокто элчи катары. Биз мындай сөздү ата бабаларыбыздан, мурункулардан уккан эмес элек го деген. Мына ушундай бул сөздү Нух пайгамбарга айтышкан. Курайштар да ушу сөздү айткан. Пайгамбар алейхиссаламга айтып, бул нерсени биз уккан эмеспиз, ойдон чыгарылган эле нерсе го деп. Ата бабаларыбыздан, чоң аталарыбыздан, бабаларыбыздан мындайды уккан жокпуз го деп. Булар жалган айтты. Ата бабаларын алыс карай турган болсо, Ибрахим пайгамбар, Исмаил пайгамбар, эгер аларга айта турган болсо, алар жалгыз Аллахка сыйынган эл болгон. Булар болсо кечеги аталарын айтып, адашкан аталарын айтып, эч кандай акылдарын иштетпестен, пайгамбар алып келген нерселерге акыл калчап, ой жүгүртпөстөн, кабыл кылбастан, ошо эски адамдардын абалы кандай болгон? Алар эмне адашууда болобу? Сен каяктан келдиң, каяктан пайда болдуң? Бул жаңы дин го, жаңы түшүнүк го деп пайгамбарлардын кептерин, жолдорун, көрсөтмөлөрүн четке каккан. Алла сактасын. Мына ушул нерсе кайрадан кайтып келбеш керек. Биз айттык го, жахилияны эмнеге үйрөнөбүз? Жамандыкты үйрөнөбүз, ага түшүп калбаш үчүн, андан сак болуш үчүн. Бул жахилия деген караңгы доор. Пайгамбарлар келгенге чейинки абал, пайгамбар алейхиссалату вассалам келгендей коомунда кагылышкан пикирлер, ошолор кайра кайтып келет. Мына азыр баштады да арабтардын дини, биздин ата бабаларыбыз динге чейин деле туура жолдо болгон. Аларды бир Кудай билет кандай болгон. Бүт Алла Таалам өзү адилеттүүлүгү менен, ырайым менен сурап алат. Биз өзүбүздүн абалыбызга жооп берейли. Пайгамбар деп мойун алдык, иман келтирдик. Мына ушул пайгамбар алейхиссалату вассалам чыныгы тараза деп, чыныгы ибарат сабак ала турган бул Аллахтын элчиси пайгамбар. Эмнени алып келди? Мына ушул нерсе менен биз таразалайбыз. Мурунку коомдор деле эмне болгон? Амалыбыздын туура же туура эмес, сөзүбүздүн туура же туура эмес, пайгамбар алейхиссалату вассалам сөзүнө, амалына салынат. Туура болсо туура, туура эмес болсо туура эмес.